диний ырлардын автору, ошондой эле Куран Керимдин маанилерин ырга салган биздин көрүнүктүү замандаш агабыз, атабыз Надырбек Алымбеков бүгүн биздин студияда. Салам алейкум. Салам. Маанайыңыз кандай? Маанай эми Кудайга шүгүр эле. Жакшысызбы? Жакшы. Агайдын бир топ ырларын окуп, билип, ушул эле биздин түз эфирде да дайыма көрсөтүп келчүбүз. Ал эми бүгүн да ушу жыл башынан Надырбек агайдын чыгармачылыгы кандай болуп жатат, кандай китептерди даярдап жатат деген маңызда атайын агайды бүгүн студияга чакырганбыз. Агайыбызга кандайдыр бир сурооңуздар болсо 91 70 70 телефондор аркылуу байланышка чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Сиздин жеңиш сабырдан кийин деген бир жакшы эмгегиңиз десек болот. Бул автобиографиялык десек да жаңылышпасак керек. Мындай китепти, ушул китептин дагы жаңы калеми эскирилек деп койсок болобу? Жаңы чыкканда эле атайын биздин студияда кылдык элек, бирок ошондой болсо да азыр ушул суроону бергиле. Мындай автобиографиялык китепти жазууга эмне себеп болду агай? Эми мен өзүмдү мындай бир атактуу улуу адамдарга теңей албаймын. Бирок биз кандай гана кырдаалда болбойлук, ушул чыгармачылык жолду басып өткөндөн кийин өзүбүз жөнүндө дагы окурмандарга бир кабар берип коюшубуз керек да. Албетте ошо китебин окугандан кийин ар бир окурман ошол автор кандай киши болду экен деген дайым кыялда жүрөт да. Ошондуктан мен өзүмдүн ушул өмүрүмдүн теңи ушул өндүрүштө өттү. Ушуларды берип анан мына Кудай Тааланын мээрими кең экен, ушул Алла жолуна түшкөндөн кийин мен дагы бир 6 китепти даярдадым десем болот. Анын баары көп убакыт ээледи. Ошондуктан мен өзүмдүн кичине баскан жолумду айтып өтүүнү туура көрдүм. Эми жалаң эле өзүмдүн бала чакам эмес, урпактарым эмес. Анан эми биз ушундай элдин жумушун жасап жүргөндөн кийин анан ушу элге да бир нерсе калтырып кетиш керек да. Болбосо эле азыр Алымбеков ким десе эле ал махабаттын акыны дешчи. Мен ырларым ырдалат, ал кезде махабаттын ырларын көп жаздым өзүм, поэзия кеч келсем да. Анан ушул түрткү болуп, Алла Тааланын жолуна анык түшкөндөн кийин баягы намаз окуп, ораза кармап деген бир топчул. Анан мен ушул ыйман жолуна мындайча айтканда бирөөтө эле көчтүм да. Үйүм менен, жүгүм менен, ошондуктан баардыгы көчүп келип, анан ушул мына буга чейин бир чыгылып тияк биягы Куранды кошкондо 6 китепти жазып чыгардым. Диний багытындагы кайналтып, баардыгын биз ушул берүүдө көрсөтүп дайыма чалдырып келип келебиз. Анан ушу жеңиш сабырдан кийин деген окуп, окурмандарыңыз кандай кабыл алып жатат? Анткени айрымдары өздөрүн да тааныса керек, каармандары. Кабыл алуусу кандай болот? Бул эми көркөм китеп. Мен атымды жазганым жок, ата-энемди, бала чакам баарын бөлөкчө жаздым. Анан улуу инсандардын өзүнүн атын калтырдым. Мисалы Султан Ибраимовду же болбосо ушул Турдакын атабызды, ушуларды жөн өз калтырдым да, калганын баардыгын ошол чыгармага керектүү көркөм деп жаздым да. Анан эми ал ушу бүгүн эртең муну кылдым дебей, ушул окурмандарга сиңе турган. Анан болгону мен чындыкты жаздым. Уялганым жок, ошо баштан өткөн. Себеби мен билем, ким чындыкты жазса, анын иши жолго түшө берет, узара берет. Ошондуктан мен ошондой бир мүмкүн бир уяттуу жери бардыр бир. Мисалы мен махабат деген жери бар, анан биз кээде ошол жерге күлө беребиз. Мен ушу болгондой жаздым. Жубайым деле чычалаган жок. Мындай болгондой жаздым. Бирок каармандар өздөрүн тааныса керек, китептериңизди окуп. Эми таанıyt го, Айла ападагылар, окугандар таанıyt го. Анан баягы көчүрүп баланча бул баланча деп жаздырган жокмун. Ошо ойдон азыркы жашап жаткандар көзбөтөлөктөр таанıyt таап алат, айтып атышат. Ушундай тигини эмне жазган жоксуз, муну эмне жазган жоксуз. Эми мен ошол көкүрөгүмдө эмне болсо ошону жаздым да. Баягы согуштун убагындагы төрөлүп, анан кийинки ачуу балалык, мал артында жүргөн кез, анан жетилип окуп,
kısmat kılıp, anan şu öndürüş menen bir köp жылдары menen öndürüş, 30 yıl öndürüşte boldum da, bul abdan menin jürögüme bul içi dışıma çeyin, mındayça aytkanda jetip turdu da, bunun var. İçimde de öndürüş, sırtımda da öndürüş, kıyalımda öndürüş, bul elge tonna, metr, kilometr, mınça milyon akça, mınça şunun bari men eldin jumuş bolgondayn şunu men östüm da karap turup öyle bul mine dese bul mınça milyon bolat eken burdeç bul mınça milyon bolat eken men boljoldуп ayta berim ошол себеби көзүң жетип турат бардык нерсеге бардыгын күчтүү басып өткөн ушунун баарын мен кагазга түшүрдүм анан мына эсир кулап калды анан баарыбызды куудалаган заман башталды эскилерди айдап жаңыларды эми жөнөлө албастан да куудалап туруп мындай кор кылып жиберди эски жетекчилердин көбүн кор кылып айдады мына аны менче замандаштарым билет ошондуктан мен ойлойм муну да жаздым биз орус эли менен кандай иштеп келдик кандай деңгээлде жашадык биз ушул алар менен 74 жыл бирге бир мамлекетте жашасак деле мындай руханий дөөлөтүбүз саясий деңгээлибиз ар кандай тепкичте турду да орус агалык милдетин аткарды биз инилик милдетин аткардык мисалы агасы менен иниси мындай жашташ болсо тең туш боло берет да биз андай болгон жокпуз агабыз улуу болду бизди жанагы кичинекей октябрёндок же болбосо пионердеги колубуздан жетелеп жүрдү мунун дагы жолу башка шааниси башка экен элдин күткөнү бир туугандан күткөнү башка болот экен мен ушуларды кичинеден жаздым уялган жокмун ошол улуу эл орустарга рахмат айта турган жерине рахмат айттым алардын мындай бизге таңуулаган нерселерин мен ачык айттым ошону менен бул чыгарма бир аз кысык болду анан жана бул тарап кеткен экен ага азыркы учурда жок экен сизде менен тараш жакшы болгон экен бул китептен азыр эми бир библиотекаларга бир саал алып койдум муну кудайга шүгүр анан эми дагы баары тыйынга жараша да анан эми илгеркиде иштеп турсак колубуз бир нерсеге жетип турса мейли эле достор көп эле тияк бияк кылып ала берчүбүз анан эми пенсия курактагы кишиге бирөө бир нерсе береби муну да ошол мына мисалы Куранды канча басып анан аны чогултуп чайдан чай көп чайга кетирбей кийинки китепке чогултуп мына ушундай кылып келе атабыз да анан мамлекетибиз болсо каягын айтпагын эле кедей деп эле ыйлап отурушат да анан эми баргың деле келбейт анан ушул кээ бир айрым жолдоштор жардам берет эми көп деле эмес бир берсе экинчи барып сурай албайсың бетиң чыдабайт анан ушу өзүбүздүн бир баягы өлбөгөн окатыбыздын баягы мындайча айткандай кийимден арттырып окаттан арттырып окатыбыз кудайга шүгүр мындай кенен бир нерсе жасабайм мен ушу кылганым эле китеп да болгон убактыңыз күчүм баары тапкан ташыганым баары эле ушу китеп бул китептин да бир өзгөчөлүгү кара сөз түрүндө жазылган бул сиздин экинчи эмгегиңиз кара сөз түрүндө жазылгандар ооба анан жакшы жагы орчу кандай болду эми мен биринчи жолу жаздым анан бир жигит редакторлук кылып берди Эрлан деген жакшы жигит экен мындагы үтүр чекитин да керек да бул өзүнчө кара сөздү мындай сырттан акындар кээде айтат жазуучулар акын боло албайт анан биз акынбыз дейт бирок акындар деле жазуучу болуп кетиши кыйын экен аябай ошондуктан мен бирөөлөрдүн жардамы керек болду мындай анча мынча баягы мындай катар мындай техникалык жактарын корректорлор ушундай редакторлор керек экен алар менен иштедим анан эми кудай кааласа элдин бизде эми сынчылар кандай экенин билбейм окугандан баары эле кабарлашат берин ыйладык берин минтип коюпсуз берине тигиге үйлөнбөй калыпсыз бүгүн биягын үйлөнүпсүз баары эле баягы тагдыр да анан мен жооп берем баягы буйруган мен себеби чындыкты жаздым да анан ошондуктан чындыкты жазгандыгы үчүн китептен байкалып эле турат ошондуктан көбү ыраазы болуп атат да анан
bir жалган нерсени жазып койсом баары бир суроо болмок да. Мен алдында, элдин алдында, анан Кудайдын алдында дагы жооп беришим керек да. Ошол мисалы бир жалган айтып коюп Кудайдан сурасаң, орозо кармаса мүмкүн Кудай кечирип жиберер. А бирок китепке муундан муунга калган каталыкты, муундан муунга калтырган ушундай жалган немени Алла Таала кечиреби, аны мен билбейм да. Ошондуктан мен чын эле Кудайдан коркуп туруп жаздым буну, чын айтканда. Биздин агайга кандайдыр бир сурооңуздар болсо 91 70 70 телефондор аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле 88 50 SMS аркылуу да суроо узатып жооп алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Агай, негизи эле сиздин азыркы убакта кайсыга көбүрөөк убактыңыз кетип жатат? Ырлардан кайсы багытта ырларды көбүрөөк жазып жатасыз? Эми бул Алла Таала өзүнүн жолун тандап коет экен. Мен 50-ге жакындаганда эле келдим мен чыгармага. Анан ушу биринчи эмелерим өмүр жөнүндө, махабат жөнүндө баягы ичимдеги уйгу туйгунун баарын чыгардым да. Анан эми мына жаш өтүп, мына 70тен бир топ өтүп калгандан кийин ушул өзүң эле мындай акыл насаатчы болуп калат экенсиң. Бирөөгө эле ошо акыл айткың келип, ошо бирөөнүн кыйшыгын көрүп, бирөөгө бир кичине жолун түзөп койсом деп өзүңдүн бир улгайган карылыгыңды, аксакалдыгыңды көрсөтүп койгуң келет экен. Анан тема, анан оорусаң, жаның ооруйт экен, кээде операция болуп калат экенсиң. Анан албетте бул адамды баары бир өлүм, ажал деген ойлонтот экен. Анан ошого жараша өзүңдүн ички дүйнөң калыптанып, анан ошол жасат экенсиң. Бирөөлөр ажалды айтса эле, ой айланайын деп коркот. Биз эми Кудай деген кишибиз. Анан мен туура эле эме кылып атам, мен бир окуп берейинчи. Өзүм жаздым. Эй Надырбек, кайсы бирде кара териң төгүлдү, кайсы бирде 40 кабыргаң сөгүлдү. Илебиңден от жанып турган чакта иштеп жүрдүң уят кылбай элиңди. Эми минтип улгайганда китеп сатып, карып болуп жүргөндүгүң төгүнбө. Эсиңдеби акындыкка кеч келдиң, элди багам, орден алам деп келдиң. Азыр минтип окурман журт суюлуп, өз элиңдин колдоосуна жетпедиң. Үмүт бербей калган сийит кийин келге, үстүңдөгү советский чепкениң. Эй наке, буроо салып кылдан ичке сезимдерге, буйруктуу тагдырыңа безилдебе, түрткү жебей бул жарыктан кетем дебе, түмөн байлык жыйылбайт көзүрмемде дейт. Сонун жазылып тур агайчын. Сиздин калемиңизден, сиздин чыгармаңыз менен жакындан тааныш инсан катары бул чынында өзгөчө экен. Адамды ойлондура турган, өзүңүздүн өмүр баяныңызды бир 4 сап менен батырып койгон сыяктуу. Бизде бир телефондук байланыш бар экен, алгачкы угарым теле көрүүчүбүздү кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Сиз түз ободосуз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алло, кош келипсиз. Алло, угуп жатабыз, суроого өтсөңүз болот. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Надырбек агай, сизге суроо берейин дедим эле, сиздин ушул көп чыгармаларыңызды окуп, ушу сизге ийгилик, үй бүлөңүз менен аман эсен болуңуз, кирип келген жаңы жылыңыз менен, анан ушул сиз акындыкка негизи кийинчерээк келбедиңизби? Ошол кыйын эмне түрткү болду, кандай ушул жазуучулук мурун башка жерлерде иштеп, өндүрүштө жүрүп, анан ушул акындыкка кандай келип калдыңыз? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз деп. Чоң рахмат. Рахмат. Бул эми жакшы чыгармалар жазып, ден соолукта болуңуз. Бул эми пешене. Бул Алла Тааланын бул эми пешпе маңдайыбызга жасып койгон бул чийим экен. Муну эми мен кичине жаштыгымда ошол ырды жакшы көрчүмүн, бул сөздү жакшы көрчүмүн, чоң аталардын колтугунда отурчубуз, сөз тыңдап. Анан бирок менин тагдырым ошол абдан оор, жөн эле бир эмес, абдан оор өндүрүшкө туура келди да. Мына Ошко бардык. Ошол мен ошол баягы өндүрүштүн мастери болуп кирдим. Ошо бир 12-13 жылдан кийин ошол чоң мисалы жанагы текстиль, ошол Пактадан Кестемет окуган ишканага мен жетекчиликке чейин көтөрдүм. Ошол биздин курамыбызда
12 ming, 13 ming adam бар эле. Көбү эми бир 90% жаштар эле. Ушулар менен иштеп, анан өкмөттүн муну план деген бир балаясы бар эле. Аны планды аткарбасаң, сени бир күндө кармабайт. Ал ошол коммунист болосуңбу, болбойсуңбу, планды аткарыш керек эле. Мен ошондой акыбалда жүрдүм. Күн түнү эч бир отпуска деле албай, ушул бүткүл Кудай берген күч кубатым баарын ушу өндүрүшкө жумшадым. Монтаж дейт, бул инженердик бир кыймылдар, андан кийин бул наладка дейт, анан айрыкча ушу кыргыз жаштарын ушул кесипке, өнөр жай кесибин үйрөтүш аябай оор болду. Биздин эл баягы Совет дооруна келгени менен баягындай тоодон түшө элек экен да. Ушул бойдон мен бүт өмүрүмдү бир 15-16 жылбы, 17 жыл Ошто ошол текстилде өткөрдүм. Эч бир мындай козголуп, өзүмдүн жашым өтүп кеткенин байкабай иштедим. Анан мен ойлойм, ошол Кудай алдында, эл алдында өзүмдүн милдетимди аткардымга деп ойлоймун. Анан кийин ошол биздин мамлекеттин АГСТ партия бийлечи борбордук комитет мени Кара-Балтага жиберди. Кайрадан курулуш, кайрадан монтаж, кайрадан наладка, кайрадан кадрларды үйрөтүү. Ошону менен аякта да бир көп жыл иштеп калдым, бир 16-17 жыл. Анан бүт күч кубатым ошол кыргыздын жаштарын ошо эмгек үйрөтүүдө, өнөр жай психологиясына өткөрүүдө. Анан АГСТ Союз деген бар эле, бирибизден бирибиз өтүп турчубуз. Москвага баш ичибиз. Анан көзөмөл контроль деген аябай күчтүү. Ошон үчүн анан кеч келгендесиз. Ошон үчүн мен 50ге жетип жетпей, анан кийин ушул эмеге келдим да. Жазуучулукка, ушул менин жообумда. Айла жок болду да, болбосо мен мурун эле баштасам болмок экен. Просто сизге да ошо ырларыңызды окуп жүрүп, мурда баштасам мындан да көп чыгарма жазат белем, мындан да көбүрөөк жазат белем деген ой болобу? Албетте жаздым. Жаш кезде күч кубатың бар кезде жазганга эмне жетсин? Мен жаш кезимде кичине райондук кесиптерге макала жазып, ушу журналист болсом деп жүрүпчүмүн. Эми улуу кишилердин баары эле журналистикадан, кесиптен баштап, анан жазуучу болуп кетип атпайбы? Мисалы, Айтматов агабыз деле баары. Мен деле ошого өтмөкмүн де. Мен ушу 30 жашым, ушул 30тан ашык жылдарым ушул жетекчиликке, ушул өндүрүштө, анан ушул элибизге кылган кызмат болду. Бирок анын изи болбойт экен да. Ошо мени көргөндөрдүн көбүнүн көзү өтүп кетти. Анан бул эми баягы экономикалык мындай көрсөткөн иштериң убактылуу эле нерсе экен да. Баары калат экен. Сенин канча ордениң бар, канча наамың бар, канча медалың бар, канча эмне иш кылдың, муну өзүм эле билем да. Башка эч ким азыр барып өтүп кетти. Ырлар буюрса, ал эми чыгарма деген ушундай экен. Көзүң өтүп кетсе элге калат экен. Мен эми ошо ягына кеч келсе дагы мен туура эле кылдым го деп ойлойм да. Бирок кеч келсеңиз да көп ырларыңыз обонго салынып, элдин оозунда айтылып, ырдалып келе жатат. Анан кийин азыркы убакта көбүнчө ошол турмуштук, ажал жөнүндө, өлүм жөнүндө ырлар көбүрөөк жазып калдым деп атпайсызбы? Анан сиз ушу мен мындай суроону берчү эмес эле, бирок азыр жашыңыз өтүп калды. Анан ушу балалыгыңызга, жаштыгыңызга бир эсеп саласызбы? Мурдакыларды эстеп бир. Мен мына ушу Жеңиш Сабырдан кийин деген китебиме мен балалыкты камтып өттүм. Балалык бул эми малчы элек, малчы тоодо өттү. Ошол мектепке чейин жалаң тоодо, анан деле ошо мектепте окугандан кийин кайра эле мал менен жүрдүк да. Ошол мектепти бүткөнчө эле атабыз ошо малда жүрүп, пенсияга чыкканча биз мал менен өстүк да. Анан бирок мен ошол тоолордо каерде булак бар, каерде кыр бар, каерде мындай бир өзөндөр бар, өрөндөр бар, кокту бар, колот бар, жибит бар, мен баарын билчүмүн да. Ушундай малда жүргөн киши сергек болот. Анан Кудай Таалам ошол адам менен табиятты байланыштырып коет экен да. Мен ошо малдын артынан жүрүп чоңойсом да, ошо адам Алла Таала ошо табияттын bir emesine men aralashtirib koydu da, mına kucağına alıp degende. Oşonduktan bana giyin men oşol misalı adamды жакшы көрсөң, bir koos nerseni жакшы көрсөң,
Bari bir şu tabiatqa kanıkkan jürek oşo tezirek kabul alat da. Oşonu görüp turasың da. Anan men balkonda össöň, 4 duvalın ortasında össöň, andan mümkün menden jakşı akın çıgar bele, çıkpas bele bir Allah bilet da. Oşonduktan men oşo jaş kesimde uşul tabiattın kuchagında boldum da. Uşul mani sagınat ekensiň, erkin jürегиň gelet eken. Muna balalyk degen oşo balalyk degen ele baya çaң salıp top oynoydu emes da. Balalyk tabiat menen juurluşkanda bolat eken. Oşol balalyk biz maldın artında jürüp, ыйлап jürüp, maldy töldötüp jürüp, kıyan joldan kıyan ötüp jürüp ketip üyge jetpey jürüp, açka zagaranandı beyaňa jep alıp düşke çeyin jep koyup düşten keyin açka jürüp, mana şunday biz mınday turmuş menen dagı tabiat menen de birme bir betleşip kaldık da. Oşunduktan oylayım men oşo kiçine bir Kuday Taalanyň nemesi bir merim ötse gerek de tabiat arkulu. Yana sizden Irlandistan'da tabiatga arnalan jакшыларды da okup bilip жүрөсүz. Dagы bir jакшыларыңыздан okup берсеңиz сага. Акыркы жазылган ырларыңыздан. Kitep top koroğulop koygan suymun, koroğudağı malıma toygan suymun, anseda azık bolup uşul dövlet, az ömürdü uzartıp çoygan suymun, bağlaşsa jaskanımdı okugandar, barına birden kosu soygan suymun, zobolom össö dağı kitep menen, zor baylıktın çetin gana oygan suymun. Бұл эми китеп дүйнөсү аябай да мен ошо жазуучу болуп канча миң деген китеп окудум го мен. Бирок ошол байлыктын ушул руханий дөөлөттүн мен бир сыныгын же бир четин эле ойдум да. Бул жаткан. Мисалы улуу жазуучулар деле ошо билгенин жазып кетти. Бирок алар деле ойгон жок да. Дүйнө түгөнбөйт, келе эмеси жок да. Мындайча айтканда, мына ушул эле Куранды айтып отурсаң, ушу Курандын деле түбүнө жеткен киши жок. Бул океан. Nargı mösünün kişine darametine jaraşa alat eken de. Alem düğüne top. Allah'ın tüsüp koygan alamı da düğünesi de tügenbeyt. Oşonduktan biz bir orta jolda kişine özübüsüne oy uskan aytıp kete turgan insandarбыз da. Bizde de baylanış var eken, salamatçı ba? Hoş gelipsiz. Alo. Alo, salamatçı ba? Alo. Alo, hoş gelipsiz. Salamatçılarmı? Salamatçılık. Ha. Surağınızды берсеңиz болот. Келип турган жаңы жылыңыздар менен Кудайым бул жылы элге жерге тынчылык берсин. Надырбек агайдын чыгармаларын биз бала кезден баштап эле окуп, газете журналдардан көп окудук. Агайдын чыгармалары адамдын чыныгы жан дүйнөсүн, ата энеге болгон сүйүүсүн, айылга, жерге болгон сүйүүсүн ушунчалык жеткирип жазганын көп ырларын окудук. Оонду ырларын окуп жүрөбүз. Анан кийин Куранды которду. Бул дагы аябай жакшы нерсеге, элге кылган эмгеги өндүрүштөн сырткары дагы бул адамзаттын алдында эң эле чоң эмгектерди жасады деп ойлойм. Анан сизге эми бактылуулук каалайм. Бирок мен ушу теле алып баруучулардын ичинен бири экөөнү көрүп калдым. Өзү Кыргызда кимди ким мырза деш керек. Бирөөсүн бир алып баруучу Дастан Сарыгулов агайды Дастан мырза деген укканда мен төбөмдөн ылдый суу куюп жибергендей болду. Андан кийин атактуу бир чыгарма акыныбызды дагы бир жаш алып баруучу дагы ушу мырза деген сөзүн айтканда мен ушундай жаман акыбалда калдым. Ушул татынакай ырларыңыз мененби, ушул алып баруучулар үчүн бир кичинекей насаат ырыңызды, сөзүңүздү айтып коерум суранар элем. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Эми мен жалпы эле мисалы жалпы эмгекчилерге, жалпы менеткечтерге, жалпы ушул иш жасап жүргөндөргө мындай жалпы кайрылам да. Анан журналисттерге да мен жаштым илгери, эми азыр жанымда жок. Эми кайда гана болбосун
bayağı taktık gereken. Men misal şu Cengiz Savurdan keyin degende bir kişinekey bir körküm dep jasıp koyup dep yana jasalbay koydum. Sebep çındıktan bolbay kaytış bolbayt eken. Oşonduktan bolgonday жазсаң el tuğra kabul kılat eken. Anan bu alp baruşularga dele uşunday jakşı alp baruşular aябай köböydü. Jıldısı jangan kızlarыбыз, kelinderibиz, jigitleribиz jakşı ele men razı ele bolup jürem. Biroq uşular dagı uşul tarihi bolsa bir mınday süýlegeni de bardygy söz bakkan kişinin sözünden bilseň bolat. Misaly dindegi kişinin dele tesile sözünden men süýleşip atyp namaz okuy turgan, okubay turgan kişinin sözünden de baykaým da. Ansıganday bul alp baruşularga dagı bul aябай оор tüşük oşol ekranın art jagında ondogon kançaly kişiler oturat. Bunun bary bayağı tagdyr çeçүүçü adamdın bir jakşı jagyn görsetebиz degen jakşı peýildi adamlar oturat da. Oşonduktan men nak oşol emege arnap ırjas elekmin. Ana neme bir Kuday Taala peşenege jasıp koysa alar davdan jakşı kişiler de, yani bizdin aldыңkı kişilerimiz. Oşolarga dagı жазsam jaraşat, emin üçin bolbayt eken. Kuda kalasa bir bayağı ilham gelip yüreğime takalıp kalsa жазам эле, мына жазбаганда кайка барат элем. Ага, негизли ошо арноорлор жазаспатай бирөөлөр келип суранса, ушундай бир учурлар болбойбу? Мен арноорларды Manask'a жаздык. Misalı uşul bizdin çikeme жаздым bir eki jolu. Süýünber Aliyipka, Soronbay Jusuyipka anan uşunday bir eki жаздыk. Ana men aga köp kızykpaýmyn. Buga kızık algan dele ança geregi jok da. Bul hem kişine bayağı arzymat bolup ketesiň, ırçıday bolup, bayağı toktogul neme algan. Anan keyin argim arganday oyloyt da. Biroq men taýytym çappaýt çyn aýtkanda. Oşo sanaly ele kişilerge bayağı ibiler jyldarynda birtkeden ele жазып koydum. Anan jok. Ana men maga dele balança жазып koydum degen ırlar dele saktap jürgenim jok köp. Argaç jerde hazır kitepke girgisip koýayn desem. Anan bul jagyndan mende mınday aýtkanda bir kanday ışkı jok eken da. Men özümde eme kılgan gana. Biroq munda ulaygandan beri özüm eme türtkü berip atam da, Nadirbek sen mine kılıp berdiň şu günge çeyin. Emneni jasadyň, kimge bardyň, kimdin batasyny aldyň. Men hazır uşundарды jasap atam. Özüm bayağı özüm arabaga koşup turup, özüm arabany özüm aýdap baratam. Uşunduktan özüň jönünde, biröwge jönünde jaş aябай kıyın. Oşonday akynlar bar, biröwge jasy beret. Anam menin personaşym, menin o eme kılgam deyt. Anan köpçülük kanday kabul alat. Agайдын обондо ырлары бир топ, ошолордун бирин дагы сиздерге азыр жагымдуу музыка менен, жагымдуу музыканын коштосун анда сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Агайдын калемине таандык, Кудай экен ырын сунуш кылмакчыбыз. Aknandın çıkkan jeri buğday eken, buğdaydan çıkkan jeri ılay eken. Ilaydan jasap koyup adamzatты barınan güçlü kılgan buğday eken. Abanı sulu kılgan ılay eken. Adamdı sulu kılgan çıraylı tabiatı tartu kılıp, çınıgı jarşo bergen
Чыныгы жашоо берген, чыныгы жашоо берген Кудай экен. Өткөндү закым кылган Кудай экен. Эртеңди жакын кылган Кудай экен. Мезгилдин арыз муңун айта жүрдү. Мендейди акын кылган Кудай экен. Ак нандын чыккан жери Кудай экен. Кудайдын чыккан жери Ылай экен. Ылайдан жасап коюп адамзатты барынан күчтүү кылган, барынан күчтүү кылган, барынан эстүү кылган Кудай экен. Өткөндү закым кылган Кудай экен. Эртеңди жакын кылган Кудай экен. Мезгилдин арыз муңун айта жүрдү. Мендейди акын кылган, мендейди акын кылган, мендейди акын кылган Кудай экен. Берүүстан ары улантмакчыбыз. Бүгүн бизде Куран Керимдин маанилерин ырга салган ошондой эле бир топ дин ырлардын автору кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков агайыбыз бүгүн биздин студияда. Агай менен биз агайдын чыгармачылыгы жана акыркы убакта жазылган ырлары тууралуу сөз кылуудабыз. Сиз азыр көбүнчө убактыңыз ырга кетсе керек, анан биздин астыбызда мына китепке чыга элек ырлар, анан дагы китеп кылып чыгаруу боюнча максаттарыңыз бар, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Эми адам карыса бул бир адам карыгандан кийин бир өздөрүнүн бир мындай бир отчет бергиси келип калат экен. Анан эми мен дагы буга чейин бир 30тан ашык китеп жаздым, 3 томдугум чыкты. 5 томдугуңуз чыкты андан кийин. Анан быйыл 4 жыл болду. Анан эми мына жаш бир топко келип, анан быйыл көбүрөөк ооруп калды элем. Анан коркуп калдым. Бир күнү Кудай Таала шыпырып кетсе, мунагы жазып жүргөн баягы кара жумуштарым менден башка эч ким кыла албайт да, эч ким, балам деле, аялым деле жасай албайт. Ушуларды бир жарыкка чыгарып коеюн, кой. Деп ушу окурман элден, ушу кыргыз журтунан менен аямак элем. Чын дитим ушул. Анан тияк бяган карап отуруп кой. Бир күнү бир көзүм жалдырап өтүп кетип, баары калып калбасын деп, быйыл ушул. Мына ушул жылы даярдык көрүп атам, 10 том чыгарып коеюн деп атам. Мына 5 томдугум бар эле. Анан мына быйыл ушу жеңиш сабырдан кийин дейт. Мына алдында турган ырлар өзүнчө бир китеп. Анан дагы бир эмели чыгарма жазып атам. Анан мына Куран аябай көлөмдүү китеп. Муну бир 2-3кө бөлүнсөң деле кагаз жетпей турганда аябай көлөмдүү. Анан муну мен ошону менен 9 том болуп атат. Муну жайып жиберсем 11 том болот экен. Анан 10 тилде чыккан чыгармаларым бар. Ошо менен 10дон ашып кетип атат. Эми ошолордун баарын элге керектүүсүн гана мен чыгарып коеюн деп жатам. Анан кийин баягы Кудай Таала элдин колуна тийсе, анан мен да чалкалап жатып, элдин алдында да, ушул Алла Тааланын алдында да баягы отчетум алып, мындай жеңилдеп калам деп ойлойм. Сөз антпесе болбойт да.
Her bir işten jıyıntığı bolot. İlgeri mına biz her bir 5 yılda jakşı işlep bersek oradan berçi. Bul jıyıntık bolçu. Je bolbasa bir çal emgek kılsak şu nam beret. El akını je emebi şu teknikadan duşunday. Ana menem şu garip ulgayıp kalgandan keyin ошол çıgarmaga bir yıl gelgenime 25 yıl boldu. Ana ошол 10 tomduktu men çıgarıp koyayın degen niyet kılıp atam. Bul ayabay çoң emgek. Anam bir hazır murun $5 milyon geçse hazır 1 milyondan aşık akça ketet eken. Pensioner kişiге bu dele kıyın nerse, biroq men elden içindemin, özümdün bir tuğan elimin içindemin da, anan özümde hareketçil adamın, yaşımdan hareketçilmin. Uşul akçanı eптеп taap, çıgarıp, elden aldığına koş koldop sunam dep duram. Kuday ömür berse. Buyursa bul kitepke da çok köp bolобуз деген чоң ниеттебиз. Анан ага акыркы убакта насааттырларга көбүнчө мани уруп калдым, көрүнчү жазып калдым дедиңиз. Ошолордон бир окуп берсеңиз, жаштарга бир насаат ырларыңыздан. Мисалы мына кыргын бет айында бар эле насаат болуп кетти. Так 1000 жылдап жыгылбаган дарак барбы? 1000 жылдап айтып бүткүс санат барбы? Ошол дарак ала тоого тамыр жайып, дүйнөгө аты чыгып баратпайбы? Мезгилдин шылый чапкан балтасынан, мертинип түшүп калбай чалкасынан, океанга кошулдук узак жүрүп, орун алып дүйнөнүн картасынан. Ала тоосу жарашып борборуна, азыр кыргыз өсүштүн чоң жолунда, өлүп кетсек арман болбос биз үчүн, өлкөбүздүн өз алдынча болгонуна. Чырайлуу сонун жерде жашап туруп, чынында акыбыз жок кор болууга. Бул эми чынын айтканда кедей мамлекеттебиз, абу дейбиз, анан кичине мамлекет дейбиз, бул улуу мамлекет. Биз улуу элдердин катарына киребиз, саныбыз аз болгон менен. Тарыгыбыз узун эл, анан мына Кудай сонун ала тоогдай ушундай берекелүү, мээримдүү жерде жашап туруп, анан биз кор болсок болбойт да. Мына сыртка 1 миллион киши кетти дейт. Алар курсак үчүн кеткен жок, кичине түзүгүрөөк жашоо үчүн, түзүгүрөөк акча таап алабыз деп кетти. А болбосо бул курсакка ушу өзүбүздүн эле багып ала турган мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына азыр Астанага барып көргүлөчү, базары кандай экен. Ушул эле Алматыга барып көргүлө. А биздин ушул Бишкектин базарын көргүлө. Алардан 5 эсе арзан. Мине болбосун да 5-6 эсе арзан. Ушул кичинекей эле бир акчага бир эмебиз толуп чыгып атат да. Мындай базар мен көп эле жер дүйнөнүн көп жеринде болдум. Мындай арзан базар жок. Ушундай. Анан биздин элибиздин көбү жарымысы айылда жашайт, жарымысы шаарда жашайт. Базарга деле болбойт, айылдагысы шаардагыларда жөнөтүп турат, картошкасынбы, этинби, майынбы. Ошондуктан биз чынын айтканда акчабыз аз болгону менен жашоо мүмкүнчүлүгүбүз абдан жогору да. Мындай Кудайдын алдында байланышып барган кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Надырбек агайдын суроо бар эле. Суроо берсеңиз болот. Агайдын азыркы басылып жаткан китептерин кайсы жактан алсак болот? Китептери басылып чыкты беле? Азыр Эланайым бул китеп саткан магазиндерде эле жок болуп кеткен. Анын ордуна китеп саткан магазин, арак саткан магазинге айланып калган. Аны билесиңер да. Ошондуктан мына мен Бишкекте мына ушул Куранды бул азыркы биздин Борбордук мечитте Жаназык деген дүкөн турат, ошол жерден тапсаңар болот. Бирок абдан эле аз, жакында эле алып кетти, бир 50 эле. Өзүмдө да аз калды да, мына ошол чыкканына 2 жыл. Бул 3-чү басылышы агай? Иә. Бул китептин 3-чү басылышы. 3-чү басылышы. Москвада да басылган да, анан мен 2-чи деп жазып койгом. Чынын 3-чү басылышы. Анан ошол жерден тапсаңыз болот. Анан эле ошол
Мына ушул мына Жеңиш сабырдан кийин деген китепти дел ошол магазинде балат. Алар Куранды алып атат дейт. Муну мен реклама кылып, анан неме кылган жерим жок. Мындай эч элге эл окумайынча билбейт экен да. Бул чынында кийинки окурмандардын абдан баалаган, эң бир жакшы көргөн китеби болуп калды. Муну дагы ошо Жанасык магазининен алсаңар болот. Мына Борбордук мечиттин баягы Москва көчө жагынан кирсеңер ошо жерде бар. Анан тиги эмеде да бар болсо керек, Нуска магазинде да. Анан калган китептерде магазиндерде менимче жок. Анан көп эле элдин колунда. Анан мен өзүм үйүмдөн алгыла ошол телефонум, биздин телефон 49 23 14. 49 23 14. Анан мен үйдө болбосом балдарым бар, алып кетесиңер. Анда мен кымбат сатып деле жаткан жерим жок. Ошол биз эми баягы акчабыз аз болгондуктан мен деле абдан эле баасын түшүрүп, эле бир 3 эсе баасын түшүрүп берип атам. Себеби максатым эле ушу эл журтума жетсе деген тилек. Мен чоң кызматтарды иштедим, ачыгын айтып коеюн. Килем сатып бай болгонум жерим жок. Китеп сатып деле бай болгон жерим жок. Бирок ушул ичимдеги ниетим, тилегим, максатым ишке ашса деген кишимин. Ошондуктан ошол көп деле кымбат эмес китепти алып окусаңар болот. Агайдын айтканы эсиме келип кетти. Типографиянын баасы менен эле саткан учур болот деп, ал эми ичинде канча жылдап жазылган эмгек биякта эле калат деген. Ошол. Андыктан китептерин алып окусаңыздар болот агайдын. Да бир ыр окуп бересизби агай? Эми кээде жазып коем. Анан мен аялыма bir to'g'rilari just o'g'indi bo'lib turdi ilgari ошол жанагы эме болуп периштем деп анан көп эле чыкты. Анан деги тоотпойт. Анан мен бир күнү айттым, сага жазып эле атам, сен бир рахматың жокко деп. Анан эмеге бир 2-3 жыл мурун Алиби деген кеске берип койдум. Аялым идиш чууйт, калдыратпай, анткени эр бүжүкка жалбырактай, мунунда эрдиги жок дебегиле, базар десе жүгүрөт, аргымактай деп койдум. Эле мен эле калыптым дейт. Ушинтип жүрүп анан келди тамаша да эми дагы бир жазып койдум. Бир уулумдун тоодогу малын ойлоп, бир кызымдын тынчы жок жарын ойлоп, чабалактайм эң кенжем эске түшсө, чатыры бүтпөй калган тамын ойлоп, өмүр өтүп баратат, санаам тынбай, өлгөнчө ушулардын камын ойлоп, жүрөгү бүтүн эмес кемпирдин да, жүрсө гана бир гана чалын ойлоп. Ушундай эме ырлар бар, эми ырлар абдан көп. Дагы бир окуп бересем. Апанан кандай кабыл алдыңыз? Анан буну ырды бере элекмин да. Эми өзүмө дагы бир эме кылып койдум. Бул ким деп койдум. Муну эми азыр өзүңөр сыра өзү тез эле билесиңер. Курандан кубат алып бара-бара Кудайдын кулу жүрөт араңарда, табышмактуу өңүдө чала сары татарга окшош сыртынан караганда. Былтыр чыккан жетимишке ышынбай, бырыштары чийбар куттун тышындай, тирешкен ооруларга чыдап жүрөт, тирүүлөрдүн тизмесинен сысылбай. Кумарлуу ыр дүйнөнүн кишиси ал, Кудай деген ниетинен бусулбай, көргөнүнө шүгүрчүлүк кылса деле, көйгөй коштоп жашоосанын ушундай. Бул мен. Мен калды өзүңүздөн экен. Анан сиздин калемиңизге таандык 40 хадисти дагы ырга салдыңыз эле. Анан ошол хадис жаатында, диний жаатында ырларыңыз дагы уланып жатабы? Аны бир мен эми бирөө менен кеңешким бар да, азыр котормочулар аябай көп болду. Китеп толтура. Анан мынагы бар эле баягы араптан окуп келип, манча-мынча баягы жазганды билгендейин которуп атат. Бирок даамы жок, көбүнүн даамы жок да. Көркөм мындай ар бир китеп өзүнө тартып турган даамы менен болуш керек да. Анан ошондуктан мен бир мынагы чыгармаларым жана 10 томдуктарым бүтүп алгандан кийин
Misалы bul Molda Savur 4 tilde söyleydi de. Arapça jasat, farsı tilinde jasat, orusça, kırgızça. Oşo menen bir Allah oşo jakşı kotorat farsı tillerin. Ayabay bu dünyölük diyeyim. Menem alık işin vaktısı bolsa bir emelerin bir jakşı neseleri de kotorup körseteyin de atam. Oşo da dinge baylanıştı uruminin emeleri, şundayların emesin hareket kılıp bersem dep jatamın. Oşonduktan anan gerek bolgan wagtda anan janagı bul kantırıp ketken şol İmam Bukhari'nin, Muslim'din çıgarmalarında dagı köngül bursam nemalar bu okyan eken de men emi az kalgan ömürüm menen bарын kamtay albayım. Birok gerek bolganda ушундай tandap turup andan keyin ошол hadisтерди которуш керек. Men аны ошо орусчасы жанагы Валерия Порохованын немесинен котордум. Себеби биз кандай гана болбосун биз кыргыздар, советтик кыргыздардын баарыбыз орус тилдүү болуп, дилибиз да орус коп, орустардын ыкмасы менен иштеп калыппыз. Мына башка кылсак биз башка кыйналабыз. Орустардын болгону тим эле атка мингенде чыгып кетебиз. Себеби өзүбүз жүрүп жан дүйнөбүздүн бар орусчалашып кеткенине мен да таң калып атам да. Ошондуктан эсебиз бар экен. Буюрса күтөбүз аны дагы. Жайында Таласка 5 ташка келесизби? Кымызга деген эсебиз келиптир. Таласка Кымызга 5 таш деген жайлоо. Мен быйыл 5 ташта июлдун акырында болдум. Анан ошол 5 таштын башында 2 көл бар. Ушу мен эскен. Ошол жерге да барып, андан кийин ошол 2 күн бою операторлар санаттын тартышты. Анан жакын деле болду, бир жума өтө элек ошол урпактарга улама деген 45 мүнөттүк аябай чоң көрсөтүү болду. Таласка да берип жүрдүм, алар да көрсөтүптүр. Анан биякта ошко чейин бирок нарын ысык көл жагы көрсөтпөйт экен. Анан ошол жерде мен быйыл ошо барып туруп жөн эле барып кымызга тоюп жүрө бербей, ошол тууган жерди тартып келдим. Аны көрсөңөр болот. Урпактарга улама санат эмесине кайрылсаңар дагы бериши мүмкүн. Азырынча 2 эле жолу берди болгону. Абдан жакшы. Анан эми кымызга барат элем, мен бир ыр жастым, берди алганым жок. Мен 5 ташка чыксам, эртең менен эрте 8-9-та бардык. Кымыздарын бирөөлөр алып кете элек десек, үйүнөн чыккан балдары чыгарып коет экен. Кодойтуп эле ал 2 колумду алакан жасат, кымыз жок. Көрсө түн ичинде келип эле кымызды шыпырып кетет экен сатыкка. Өздөрү ичпейт экен. Анан эми өздөрү ичпегенден кийин анын эмне кереги бар? Бул эми биздин туугандарыбыз чынын айталык, ушул карандай эле чай менен отуруп калгандай көрүнөт да, бүт эле сатык, майы деле сатык, кымызы деле сатык. Келген кишинин баарын бир чекесин тостойтуп чай бере албайт экен. Эмне десең кымыз жок дейт экен. Кымыз болбогондон үйүнө кире албайт экенсиң. 5 таштын акыбалы ушундай болуп калыптыр. Жакшысын деле пейили кеткен, жаманын деле аны огуп өтөр кеткен. Мында абдан бир кенен бир жерге тооп түшүп алып, баягыдай алыстан алдыңды тосуп келе келай, кымыз ичип кет деп атаңды тискиндей турган заман калбаптыр. Кайерге айдап барсаң деле кымызыбыз жок дейт. Себеби сатык, баары сатык экен да. Ошондуктан мен айланайын 5 таш эми жыл сайын өзүмдүн төрөлүп өскөн жерим, мен айылда өспөгөм, ошол өзөндө 5 таштын ичинде төрөлгөм. Менин жүрөгүм менен бирдей тууган жерим мындай. Бирок ошо ичинде бир мындай чандасы болбосо, элде мындай бир нарык салтсана, кадимкидей пейил, кымызды көктүн сүтү төлөнүү деп коет. Бул бекер эле болуш керек. Анан андай баягы заман калбаптыр. Баары чыкылдап, баягы акча иштеп калыптыр. Ошондуктан барсамбы, барбасамбы. Ошо сатып алган кымызды мен Кочкордон деле ичем, Ысык көлдөн деле ичем, Кырчын айлабысына чыгып алып. Мына жерде Чуңкурчак деген биздин Бишкектен 20 километр абдан жакшы жайлообуз бар. Аргы барсам ардын эле ичип алам да. Бирок тууган жердин кымызы сатылбай турса аябай жакшы болот эле да. Балким бул суроомуздон кийин жай убакта буюрса чакырышат деген жөн беребиз. Анан барып бир тое кымыз ичип келсеңиз керек. Себеби бул эми мезгил деп койсок болот турмушта. Эми мезгилди деле пейлибизди мезгил деп коюп эле, заман деп коюп, заман күн
Эрте менен убагында эле чыгып атат, календар менен убагында эле батып атат. Заманда күнөө жок, өзүбүздүн пейилибизди болуп атпайбы, ниетибиз тарып атпайбы. Эми ошону ушинтип отурсак анан биздин балдарыбыз каяка кирип барат да. Жалаң эле ушу жайында ушул кымычты сатып эле, окатын сатып отурганда шымы бүтөлүп калбайт да, туурабы? Этеги узарып кетпейт да, туурабы? Ошондуктан кичине өзүбүздүн пейилибиз да. Мисалы мен барсам, илгери барчумун, боз үй тиктирип койчумун, тияктан бияктан достор косу жешичи менин шылтобу менен капка унду ала барчумун, килемдин бир жакшыларын тандап ала барчумун, мына кой эми баргандан кийин кичине эме болбосун деп. Мына ушундай кылып анан бир салт санаасы менен барчумун да. Эми азыр барсаң, ошентип барсаң да бата турган жердей жок. Анан мүмкүн ойлор, анан өзү келбейт да, анан бизди жаман көрөт да деп. Жок, мен Бешташты да жакшы көрөм, туугандарымды да жакшы көрөм. Бирок бул сөздү мен пейилиңерди оңоп алсаңар деген гана сөз, башка жок. Чоң рахмат. Анан ага азыркы учурда көбүнчө эмне сизди ойлондурат? Эмнеге көбүрөөк ой саласыз? Азыр эми баягы орустар айткандай тек уши деген ушул 10 томдукту эле чыгарсам деп эле ушу каерден акчаны алсам деген эле болуп турат. Себеби ушул менин чыгармам ошол элге жетсе, анан дагы кийинки муундара калып кетсе, мен өзүмдүн ишимди аткарган менен барабар болуп турам да. Анан кийин эми ырдын деле баарын эле менин ушул ичимдеги дартым эле буру, ушул Куранды деле эмне котордум деп. Кыргыз кыйшайып баратты да баягы жылдарда, көз көрүнүп эле кыйшайып баратты да. Духовный жактан, руханий жактан, экономиканы айтпайчы, аймак алганда. Менин ошо бирден бир ушу жанагы бирден бир ушул иман жолуна түшкөнүм, Куранды кармаганым, хадистерди кармаганым ушул кыргыз үчүн болду да. Мен ушул жерден мен ушу далбастасам, мүмкүн бир анча-мынча тормоз болуп токтолуп калабы дедим. Мисалы мына Куранды адамдар оңой турган ушул Куран. Бүт ичинде баары бүтүндөй нерсенин баары жазылган. Кудай керектүү гана сөздөр. Ушуну окусам мүмкүн оңолуп калабы деп ошо жана ырга салдым да. Себеби кара сөз менен жазган жолдоштор бар, көп эле аларды жасап атат, жакшы иш кылып атат. Бирок кыргыз ыржандуу эл, ыр менен жаралган, ыр менен келе атат. Манасыбыз деле, Төштүгүбүз деле ыр, бул Курманбек деле ыр, бүт эле ыр. Анан мен да ушул ырга салдым. Нурмолдо деле ырга салган экен, Жеңи жок деле ырга салган экен, Молдо Кылыч да ырга салган экен, Туягырчы дагы, Барпы дагы ырга салган экен, бүт ырга салган экен. Ошол динди таркатышкан иман жолунда. А мен дагы китепке чыгарып, ошол мен ыр жолунда ушул элиме жеткирсем деген эме болду. Ошондуктан мен дагы эле мына ушул бир топ жашка келип калсам деле ушу элим кыйшайып кетпесе экен дейм. Себеби ушул эмеге 3000-4000 жылдар бору ушинтип көчтү улантып келе атабыз. Бул ушу менен бүтүп калбаса экен, кийинки муундарга улуу кыргыз, Манастын эли, Ала тоодун эли, ушул ыйманды бүтүн эл, нарыктуу эл деген даңкы менен калып кетсе деген. Мен далбаса эле ушул, азыр деле ушул, жазып аткан чыгармам деле ушул, мына мисалы мына бир эле куплет жаздым. Тилим бар да укугум бар сүйлөөгө, тил оозум жок келбеген соң дүйнөгө, кулак таппай тыңдаарга ушу кезде куйрук кысып отурамын үйдө эле. Элимди ойлоп сөз кадырын жоготкон эртегилегеч боло берем күймөнө. Биз сөз кадырын жоготуп койдук да. Анан эми бу аш кадыр табыла берет. Экономика бирде өсөт, бирде төмөн ал боло берет. А биздин мынагу салт санабыз, наркыбыз 50 жылда эле түзүлүп койду. Бул 1000 жылдап келип, анан кийин каныбызга сиңет. Анан ушунун баарын бир эле ураа менен жоготуп койсок, анан экономика эмне экени бар. Мына Кытай эл өмүрүндө жарыбаган эл, мен араладым го илгери. Ушул 20-30 жылдын ичинде эле эң алдыңкы мамлекетке өтүп кетти. Экономикасы көтөрүлдү, мыкты эле иштерман эл да. Ал эми ички дүйнөсү кандай болду экен, аны бир Кудай өзү билет да. Кеп ошондо болуп атпайбы? Анан ошондуктан мен ошол бизде экономикабыз мына теги бажы биримдигине кошулдук. Кудайга шүгүр көтөрүлөбүз. А пейлибиз кантет, ичибиз кантет, руханий дүйнөбүз кантет, сакталабы ушул
биздин ата бабадан келаткан дөөлөттөр сакталып калабы, кийинки муундарга пайдасы тиеби? Мына ушул дарт, мен ушул дарт менен жашап атам. Ошол сизди көбүрөөк ойлондурат. Анда бизде да байланыш бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ага, кандай денсаулыктарыңыз жакшыбы? Ооба, сыркыла жүрөбүз. Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Рахмат сизге. Ушундай жаштарга, карыларга баарына эле бирдей сөздөрүңүз жагат баарыбызга. Ошон үчүн мына сиздин телефонуңузду алып, китептериңизди алып окусак деп эле, жанагы чөнтөк телефонбу же домашний, ошону кайталап койсоңуз агай. Жанагы менин номерим, үйдөгү номерим 49 23 14. Өзүмдүн жанымдагы номерим болсо жазып алгыла 555 0555 90 86 83 90 86 83. Эмеде эле жок, элден жашыра турган эчнерсем жок. Сизге денсаулык каалайбыз агай. Рахмат айланайын, рахмат. Кыргыз элине ушундай жакшы нерселерди жаза бериңиз. Рахмат агай сизге. Алла разы болсун. Чоң рахмат, байланышка чыкканыңызга да ыраазычылык билдиребиз. Анан негизи эле чыгармаларда сиздики көбүнчө турмуштук ырларыңыз бар. Буга чейин махабат ырларында жазып келгенсиз. Азыр өмүр ырларын көбүнчө жазып калдым. Анан котормого кандайсыз? Ошол жагынан бир суроо бергим келип жатат. Котормого үйрөндүм анча-мынча. Бул мен жаш болсом, ушул Арабияга bir 30-40 Арабия 1 жыл барып, яктан окуп, 1 жыл барып эле ушу үйрөнүп алат элем. Мен тилге жакынмын, үйрөнүп алам. Ушул илгери гректер менен bir компанияда иштеп калдым, жер титиреген жыл Ташкентте. Ошо bir жайдын ичинде эле тилин үйрөнүп кеттим. Ал болот экен, үйрөнсө. Мен деле үйрөнүп алат элем. Эми мунагы улгайып калбадымбы? Ошондуктан мен орусчасын пайдаландым, өзбекчесин пайдаландым, кыргызчасын пайдаландым, молда сабыр, молда кемди пайдаландым. Ушинтип мен убара болдум ушулардын ортосунда. Ошондуктан эми бирок ушул хадистер менен Куранды которуп кичине түшүнүп калдым да бияктын жөн-жөнүн. Анан мен айтып атпайм, эгер ушул жанагы улуу акылмандар бар, жанагы Уруймени, Жамени, башка Садини, анан араптардын да абдан мыктылары бар, орустар үстүндө эле мыктылар. Ушуларды мен дагы которсомбу деп турам да. Ошого мага жанагы Молда Сабыр иниме окшогон мыкты тил билген мыктылар керек да. Анан алар ошолор өздөрү жасап атат. Мисалы Молда Сабыр ырдыды жасат, баары жасат. Жакшы эле кылып атат. Бирок мен карап көрсөм даамы жок. Жок, даамы себеби мага окшогон керек. Эгер экөөбүз бир жазсак, сонун болуп чыгат. Андан жакшы да. Ошондуктан ошондой мыкты таланттуулар болсо, мен мисалы арабтын тилин билген, бардыгын шыктуулар болсо, мен кошулуп эле иштейм. Анан ишти да мен тез кыламын. Мындай аны чоюп, анан кийин мындай мыңкылдап отурган киши эмесмин. Чоң рахмат агай. Билинбеген менен убактыбыз аябай бүтүп калыптыр, аягына чыгып калыптыр агай. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, калемиңиз мындан да курчай берсин. Көп ырларды күтөбүз агай. Ишиңиз, чыгармачылыгыңызда ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз, эң негизгиси. Аман болуңуз. Алла разы болсун. Биздин төрүбүздүн көркү болуп дайыма жүрө бериңиз. Рахмат. Бизде бүгүн кыргыз эли акыны, бир топ диний ырлардын автору, ошондой эле Куран Керимдин маанилерин кыргыз тилине ырга салган агайыбыз Надырбек Алтынбеков болду. Сиздер менен мен Салтанат Асанбекова болдум. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин ассаламу алейкум.